мурунку бөлүктө. Sen akşam köşede kimine cidden duruyorsun? Kim ekan o? Tanma, ben öz gözümle gördüm. Bir kız! Hayır kız, kim o? Kaçta duruyorsun? Kaptan! Ne bu lan kız? Ben vardı de, birin gel adamı, anneni suylarım, neden oynarsın? Эшикти ачканымда чемоданы менен турган тиги кызды көрдүм. Көздөрүндө уялуу эмес, тескерисинче мени мыскылдоо, басмырлоо бар эле. Эже, биз бүгүн Асылбек экөөбүз тамак ичпейбиз. Ресторанга барабыз. Ашканада тамак жасап жаткан элем. Кыйшаңдап жаныма келген токолду колумдагы бычак менен кесей бердим. Матырсам эле жок болот. Сен менден эмне каалайсың? Бул үйгө жашайм дедиң, жашадың. Экинчи аял болом дедиң, болдуң. Боюңдагы бала. Боюмда жок эч кандай. Сенин үйүндө жашаш үчүн ойлоп тапкам. Жазгүл, мен сени сүйгөм, дагы эмнени баштагандасың? Деди ал өчүп бараткан үн менен. Жашоо бумеранг. Мен Асылбектин көзүн кандай карап жалдырасам, ал кичүү аялынын көзүн ошончо карап жалдыраганга өттү. Каалаган нерсесин ыйлап, долуланып кылдырчу болду. Сырттан караган адамга анын болгону Асылбектин акчасы кызыктырып жатканын байкаганга болот эле. Бирок ал байкабады. Ошол күндөр мен анын аркасынан байкап жүрдүм. Да, мен что-то башка жака эле барышым керек окшойт. Бул жерде отурганда никакой пользы, акча да жок. Деп сүйлөшүп жатканын кулагым чалды. Эртеси жуунуп тазаланып, аябай жасанып жатканын байкадым. Телефон чалып инимдин аркасынан изилдешин, байкашын сурандым. Көп өтпөй иним телефон чалып, Токолду башка эркек менен көргөнүн айтып, телефонума видео жиберди. Ал жерде Токол бир эркектин машинасына түшүп бара жатканын тартылган. Инимдин айтуусунда экөө бир үйгө кирип кетишиптир. Баарын күтсөм да бул нерсени күткөн эмесмин. Таң атышын күтүп отуруп Асылбек үйгө келгенде болгон окуяны айтып бердим. Sen ылдыйда астында аялың эмне кылып жүргөнүн билесиңби? Эмне кылып жүрүптүр? Айт эми. Ал сенин дагы, башканын дагы башын айландырып жүрөт. Карабайсыңбы сен, кызыктар эмессиңби андай нерселерге? Жалыңды жебечи. Ишенбесең ишенбе, башыңа мүйүз таап алып жүрө бер. Бул арада мен өз ишимди баштаган элем. Көрсө менин колумдан бир нерсе келет тура. Бул ой мага күч кубат берди. Кайрадан театрга барып иштей баштадым. Роль доргосун уштала баштадым. Менин экинчи жашоом башталды. Бир күнү да ыйлап жаткан үндү уктум. Жакшылап кулак төшөсөм, Токол короодогу тепкичте отуруп алып, ыйлап жаткан экен. Жүрөгүм чыдабай жанына бардым. Эмне болду? Сизге эмне? Өлүп кет, өмүр бою ыйласаң экен, деп бурулуп кетип бара жатканымда теги үн катты. Билем, мени жек көрөсүз. Турмушуңарды буздум. Бирок мага акча керек болгондуктан ошондо ишке бардым. Толтура жаман нерселерди кылдым. Бирок мага эч ким эмне үчүн деп сураган жок.
Мен сурайынчы анда, эмнеге муну кылдың? Акча керек болду. Акча керек болсо эле бирөөнүн даяр күйөөсүн тартып алышың керекпи? Иште, кесипке ээ бол, өзүңдүн теңиңе турмушка чык. Кайдагы иш? Мугалимдин врачтын айлыгы тиги болсо, өзү мектепти бүтпөй эле мени ким алмак эле? Эмнеге албайт? Апам оорукчан, дары керек. Апам жалгыз. Ойлонуп отуруп мен жаштыгымды, сулуулугумду колдонуш керек экенин түшүндүм. Бай эркектерди кылтакка түшүрөм. Ооба. Алардын акчасы жоголгондо мен да жоголуп кетем. Башка айлам жок. Баса, мага чын жүрөктөн мамиле кылган, балким биринчи жолу чындап сүйгөн сиздин күйөөңүз болду. Бул үйгө келгенге чейин мен жакшы адамдар бар экенин билчү эмесмин. Асылбек байке да, сиз да турмушумда кезиктирбеген эң жакшы адамдарсыңар. Кызык, болушу мүмкүн эмес деп ойлогом. Биринчи көргөндө мээси ордунда эмес аял дегем. Сиз болсо акылдуу аял экенсиз. Асылбекти сүйөсүңбү? Жок. Айтып атам го, акчасы гана керек болчу. Бирок ал кумардан өзүн башкара албай калды. Экинчи аял бол деди. Мен окуянын аркасы эмне менен бүтөт экен деп кызыктым. Бир чети сизге окшогон байлардын аялынан мени адам катары көрбөгөн адамдардан өч алгым келди. Мен үн катпай угуп турдум. Чындыгында ушул аялды бир кашык сууга чөктүрүп өлтүрүп койгон абалда болчумун. Азыр аяп турдум. Эне катары түшүнүп турдум. Бир жума өткөн соң ал түн ичинде чемоданын алып чыгып кетип бара жатканын көрдүм. Асылбек эмне деп түшүндүргөнүн билбейм. Башым ыкчып отурган экен. Үн каткан жокмун. Биздин жашообузга куюн сымал кирген кыз кайрадан чыгып кетти. Жашоодо эмнелер болбойт. Бирок мезгил дарылайт экен. Канчалык тарын санында жек көрсөм да мен Асылбекти кыйып жалгыз таштап кете албадым. Бирок жүрөгкө такыр кетпеген так калганымда моюнга алыш керек. Ошончо жыл курган ишеничибизди, бактыбызды кыянаттык кылса да мен аны кечирдим. Жумушка келе жатып жанына гүлүн коюп, сыртта күтүп отурган Асылбекти көрдүм. Биринчи жолу жүрөгүм болгуп кетти. Дароо жаш кезиндегидей чуркап барып мойнуна асылгым келди. Бирок кармандым. Акырын басып бардым. Жолдошумдун көздөрүнөн өкүнүч, уялуу сезимдери көрүнүп турду. Калтыраган үнү менен акырын кечирип сураган аны көрүп, дагы деле сүйөрүмдү түшүндүм.
Сен менин түбөлүк бактымсың.